Саламатсыздарбы достор. Елінде подкастының бұл дағы бір бағыты. Мен кеде саяси өзімнің көзқарастарымды, саяси талдауларды айтам. Ошол себептен мага көп адамдар жазып, улам кайрылып, суроолорун берип келет. Өзүңүздөр билесиздер, Telegram каналга ООЗ-2 айтып турам, кеде ушундай видео подкаст дагы кылып турам. Эми акыркы окуялардан болсо, мага көп абдан адам кайрылган, мен катталуучуларым кайрылган. Бул суроо албетте бұл Мадумаров Адахан Кимсанбаев жөнүндө дагы болот. Көп адамдар сурап, жазып, катталуучуларым албетте. Оюңду айтпайсыңбы? Комментарий бербейсиңби? Анан бийликти көздөп ошон айта албай атасың, жана башка деген көп маселелерди айтып келет. Туугандар, мен айтпай жатканымдын себеби жөнүндө бир нерсени баш ашпай негизи карап чыгыш керек. Эми ушунча көп суроо болуп калгандан кийин дагы бир кененирээк түшүндүрүп кетейин. Дегиле, мисалы тигилже бул адамды, буга оюң кандай, ага кандай караш керек деп кыласыздар. Көбүңүздөр, мен ойлойм, бир дагы адам боюнча бир тараптуу эч качан жаман же жакшы деп айтпаш керек. Ал кишинин өзүнүн кадамдарын карап, ал кандай кадам кылса, ошол кадамды баалаш керек деп ойлойм. Бул кадамы жакшы же жаман, же туура эмес болду деп. Бир дагы адамды толуктуу түрдө жакшы, бир дагы адамды толуктуу түрдө жаман деп айтуу мүмкүн эмес, достор. Себеп дегенде, ар бир адамдын, сиздер билесиздер да, исламда дагы бар да, биз баарыбыз пендебиз. Биз баарыбыз ката кетиребиз, биз баарыбыз жакшы нерселерди кылабыз, кээде жаңылыштык кылабыз. Ошол сыяктуу эле саясатта дагы, бир көңүл ачуучу багыттарда дагы, кайсы жакта болбосун, 100% таптаза аппак адам болбойт. Ошондой эле 100% капкара бир укмуш жаман адам деген дагы сөзсүз түрдө бир жакшы иштер болот. Ошондуктан мен ойлойм, адамдын кадамдарына гана баа бериш керек деп. Эми акыркы окуяларга токтоло кете турган болсок, Жогорку Кеңешке жанагы Адахан Кимсанбаевди жоопкерчиликке тартып атканда кылган кадамына мен баа бердим. Биз болсо баягы мына Жогорку Кеңештегилер саткындар деп айтып атпайбызбы? Жогорку Кеңеш жок, мунусун Жогорку Кеңеш менимче мындай кайсы бир деңгээлде принципиалдуу эле иш кылды болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде, башкы прокуратура Адахан Кимсанбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууда 3-4 берени менен алып келиптир. Бул жанагы протоколго кол коюусу боюнча Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында илгери Адахан Кимсанбаевич чоң бийликтерде болуп турганда, экинчиси бийликти басып алуу боюнча, үчүнчүсү дагы бир ушуга окшогон кылмыштар боюнча чылса Айтор баардык кылмыштарын Жогорку Кеңеш четке кагып, макулдук бербей, бир гана жанагы протокол боюнча, ошо кол коюу боюнча макулдук берген экен. Ошондуктан мен мында багы Жогорку Кеңештин позициясын туура көрдүм. Туура эле кылышты. Азаматтар башканын баарын кагып силкип, бирок ушул протокол боюнча укук органдары текшерсин деген макулдугун бергенине мен ойлоп, мындай принципиалдуу кылды деп ойлоп койдум. Бул биринчиден. Эми Адахан Кимсанбаевич өзү айткандай, бул саясатта жүрөт, жалгыздан жалгыз, чынында эле бир аз эле бир топ адамдар калды. Оппозицияда жүргөн өзүнүн чындыгын ошо эки сот аркылуу да далилдесин. Бирок ал киши ишенбейм деп жатпайбы? Бирок ошол учурда айтып атат, мен бийликте оппозиция болгондон кийин бардыгына даярмын деп. Дегиле оппозиция болуп бийликке барып, бийликти тартып алам, же болбосо мен кийин келечекте президент болом деген амбициясы бар адам. Адахан Кимсанбаевичтин андай амбициясы бар экенин баарыбыз билебиз. Бардыгына даяр болуш керек. Күрөш деген ушундай, саясий күрөш. Бийликте отургандар, алар өзлөрүнүн ыкмасы менен күрөшкөнгө аракет кылышат. Бийликте эмес оппозициялар дагы ар кандай түрдүү жолдор менен кандайдыр бир бийликти тартып алганга аракет кылышат. Бул кадимки эле саясий күрөш. Эми Адахан Кимсанбаевич боюнча мен жана айткандай эле, биз болсо мынтип айта беребиз да, жакшы адам бул жакшы адам, тигилже бул жакшы адам дей беребиз. Дегиле жакшы адам менен саясатта же болсо жумушта, кызматта кылган иштери бул эки башка бөлөк нерсе. Адам негизи баарынан жалпысынан жакшы болуп эле төрөлөт. Бардык балдар жакшы болуп эле төрөлөт. Анан өсүп келатканда дагы, чоңойгондо дагы ар кандай жанагы адамдын ар кандай сапаттары бар, жакшы, жаман. Анан бирок кызматка келгенде, мамлекеттик кызматка келгенде, министрлик кызматка келгенде, же болсо депутаттыкка келгенде, анын ишин биз сындашыбыз керек. Себептенде негизи бул теорияда алардын баягы булар элге кызмат кылган кишилер, биздин салыгыбыздан айлык алышат, биз аларды шайлайбыз, конституцияда дагы жазылып турат.
бийликтин топтоло турган бир эле булагы бул эл деп. Демек сиз менен мен. Биз добуш беришти. Ошондуктан биздин добуш берип биз топтогонбуз да. Ошондуктан булардын ишин, кадамдарын биз сындап турууга туура келет. Адахан Кимсанбаевичти мен мындай мен айтып келе турган болсом, эгерде кийин бул киши бул киши абдан сабаттуу, чынында эле бул ой жүгүртүүсү, сүйлөгөн сөзү, айткан сөзү, орусча, кыргызча сүйлөгөнү абдан сабаттуу экени көрүнүп турат. Ошондуктан көп адам буга добуш берди да. Адахан Кимсанбаевич бирден бир чынында эле өзүнүн регионунда акчасы жок, ушу өзүнүн аброюна, эл ошону сыйлаган үчүн келген депутат да. Мен да ошол элге ыраазымын, себептен да эл демек ошо билимдүүлүктү, сабаттуулукту баалап анан ошол жерге добуш берип атат. Кайсы бир деңгээлде бизде добушун саткан бүт эле адамдар добушун сата бербейт экен, ошондой өзүнүн идеологиялык жактан дагы мындай ушул кишиге ишенем деп добуш бергендер көп экен деп ыраазымын. Бирок мен мындай Адахан Кимсанбаевичти идеал тутуп, мынакей ушул бизди жакшылыкка алып келет, жакшы жолго алып келет деп мен ошондой айтуудан алыс болууну каалайт элем. Адахан Кимсанбаевич ар кандай кызматтарда ээлеп келген, өзүңүздөр билесиздер. Спикерде болгон, совбезде болгон. Мен эгерде кийин Кудай буйруп Адахан Кимсанбаевич президент болуп калган күнү деле бул киши тим эле либералдуу болуп, баарына эркиндикти берип, элдин баарын жыргатып ийет деген ойдон алысмын туугандар. Себептен да бул киши багы келсе ушул эле жолдо, ушул эле катуу, өзү деле айтат да, тартиптик, буга чейин өзү эле айтып жүрчү. Бүт бийликтин баарын президентке бериш керек. Бүт бийликтин баарын бир адамга бериш керек деп өзү эле интервью айтып берип жүргөн киши болчу. Демек бул болсо, бул либералдуулуктун эмес, парламентаризмдин эмес, ачык демократиянын эмес, ошонун адамы эмес. Бул киши ушундай катуу тартиптүүлүктүн, бир бийликти бир колго алуунун эле тарапташы болду. Азыркы бийлик ошондой да, баары бир колдо да. Демек бул киши деле ошондойго барат. Бул киши деле ушундай эле маселелер менен мындай бет алышат. Бул киши деле ушундай эле жолдор, ушундай эле ресурстар менен барат. Алыска кетпеген киши да. Ошондуктан мындай идеал тутуп ушул киши менен дегенден дагы мен алыс болуңуздарды мындай чакырып кетет элем. Деги эле бийликке бараткан адамдарды, бийликте жүргөн адамдарды, ошол экелер айткан сөздөрдүн баарын талдап, критикалык ой жүгүртүп, алардын айткан сөздөрүн, мурда кылган иштерин карап, азыркы сүйлөп аткан, азыркы кылып аткан иштерин карап, анан жакшылап талдап туруп, ой жүгүртүп, анан тыянак чыгарууңуздарды суранып кетет элем да. Бир Евгений Гуревич деген абдан еврей акылман киши бар. Бул Орусияда иштеп жүргөн, сабак берип жүргөн абдан акылдуу киши бар. Интернеттен карасаңыздар болот. Ал бир сөздү интернеттен карап көрүңүздөр. Ошол киши айтат, Spin Dictators деген китеп жазган, жакында эле чыккан, бирок бул англис тилинде эле бар. Бирок ошол экенин эң негизги мисалы мындай да. Эгерде бийлик, авторитардуу бийлик, Адахан Кимсанбаевич дагы, азыркы президент дагы булар авторитеттик бийликти жактаган адамдар. Булар авторитаризм, багы адам бир президент колуна бүт баарын топтоп алганы жактаган адамдар да. Булар маалымат таркатып атканда, айтып атканда, мунун баарын критикалык талоого алып, дароо эле ошол чын экен деп ишенип алып жүрө бергенден алыс болушубуз керек туугандар. Анан ошол китебинде мисалы мындай деп айтат. Авторитаризм жана диктатура эки күчкө таянып иш кылат. Биринчиси бул коркутуу, үркүтүү жолдору менен, бул жана камоо, сабап, уруп, тепкилөө. Экинчиси жолу бул алдоо, манипуляция, пропаганда жолдору менен өзүнүн бийлигин кармап келет да. Абдан жакшы китеп. Мен муну менен эмнени айткым келет? Кандай гана авторитардуу бийлик болбосун, ошол күрөшүп аткан адамдар болбосун, эгерде алар либерализмге же болбосо авторитардык либерализмге же болбосо демократияга чакырып аткан болбосо, анда баардыгы эле бир күч, баардыгы эле бир багытта башкарууну эңсеп келишет туугандар. Ошондуктан тигил же бул саясатчыны идеал тутпай, тигил же бул саясатчыны жакшыбы же жаманбы деп суроо бербестен, алардын кылган кадамдарын канчалык деңгээлде бул кадамды жакшы кылды, а бул кадамды жаман кылды деп ошол экеге баа беришибиз керек деп ойлойм. Эми Адахан Кимсанбаевич боюнча бул дагы президент болом деген чоң амбициясы бар. Эми көрөлүк, дагы көрө жатарбыз. Кандай
болуп кетет. Акыркы учурда биз демократиялык мамлекетпиз дегени менен өзүңүздөр көрүп атасыздар, сөз эркиндиги улам-уламдан чектелип баратат, аны баарыбыз көрүп баратабыз. Оппозиция болгон адамдар уламдан-улам азайып баратат. Бул эмненин белгиси? Биз өзүбүз конституция референдум болгондо ушундай кылып, ушундай башкарууга деп өзүбүз добуш бергенбиз. Бирок бир нерсени биз баарыбыз эсибизге тутуп коюшубуз керек. Бийлик эч качан революция жолу менен алмашпашы керек. Биз бара-бара ар бирибиз бийликти шайлоо жолу менен өзүбүз барып добушубузду сатпай, ошоки өз жүрөгүбүз менен жана мээбиз менен ойлонуп добуш бергенде үйрөнүп алмаштырганга аракет кылышыбыз керек. Азыркы бийлик кандай гана нерселерди кылбасын, көп жакшы нерселерди кылып атат, ошол эле учурда терс жактарды да кылып атат. Бирок эң негизгиси бирөөлөр бийликти алмаштырам, революция кылыш керек, болбой калды, көтөрүлүш керек деген болсо, бул болсо өлкөнүн чындап эле душмандары. Бизде 2-3 ирет революция болду, көрдүңүздөр го, эч кандай жакшылык калып келген жок. Кайра артка тээп атат. Мына коңшу өлкөлөрдө туруктуулук канча болуп келди, ошондуктан булар дүркүрөп, өнүгүп өсүп атат. Бизде дагы туруктуулук болуш керек. Бийлик шайлоо жолу менен гана, акыл эстин жолу менен гана алмаш керек. Эгерде тиги же бул күчтөр чайпалтамдап атса, мына революция кылып беребиз десе, ар бирибиз буга каршы турушубуз керек. Себеп дегенде бул мамлекетти жоготууга алып келет. Болгон оюм ошондой, туугандар. Эми калганын барып дагы көрө жатарбыз. Сак саламатта болуңуздар.